Assalamu alaikum, hurmatly Tez Xabar kanalının көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн Оштогу Учкун айылындагы жаңы конуштан сатыла турган 3 жер тилкесин катар көрсөтөбүз. Оштон чыгып Каармагынга, Каармандан өтүп Учкунга кирип келдик. Бул жерде мечиттин светофордун жанында Малбазардын повороту бар. Оңго бурулуп жогору чыгабыз. Жердин жолун көрсөтүүнү улантабыз туугандар. Түз эле жогору чыгып каналдан өткөндөн кийин Малбазарга асфальт менен буруласыздар. Күн батышты көздөй жүрүп келесиздер. Эң акыркы көчөгө киресиздер. Мына ушул көчө төрүнө чейин барасыздар. Ал эми түз барсаңыздар, Учкун Малбазары. Бул жака жүрүңүздөр. Туугандар, көрүп турсаңыздар керек. Мен мына ушул конуштун акыркы көчөсүнө кирип, көчөнүн эң аягына, төрүнө, эң жогорку жерине чыгып келип калдым. Тиги жерде мечит бар. Көчөнүн ортосунда. Андан дагы өттүк. Мына бул эки этаж үйлөрдү бойлоп өтүп, жогору чыгып келдик. Бул үйдөн өткөндөн кийин эки жер тилкеси бош катар турган болот. Мына бул акыркы үйлөргө жетпей. Бул үйдүн аркасындагы эки чек катар сатууга коюлуп атат. Мындан сырткары туугандар, дагы бир жер бар экен, тиги төрдө. Ушул көчөнүн эң аягындагы сол тараптагы дагы бир жер тилкеси сатууга коюлуп атат экен. Демек ал жерде бир чек, бул жерде экинчи чек, ал эми бул болсо үчүнчү чек, үчөө катар бир адамдыкы сатууга коюлуп атат. Ээси менин жанымда, суроолорго жооп берет. Кыска сурайбыз, кыска жооп берсин. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. 3 жериңизди катар сатып атасызбы? Ооба. Өзүңүзгө эми алып каласызбы бир антасыны же үчөөнү тең сатасызбы? Экөө жанаша алам деген адам болсо, экөөнү жанаша сатам. Эгер жалгыз чек алам деген болсо, ону сатам. Жогоркуну. Жогоркуну. Неге сатып атасыз муну ака? Бир коро сарай алгам, ошого акча кылышым керек. Ошого дең, а так жер издеген эле адам азыр. 6 сотуктанбы? 6 сотуктан. Бул жерде бардыгы эле 6 сотуктан берилген, а? Ооба, 6 сотуктан. 6 сотуктан. Чегараларыңызды көрсөтүп коелу. Негизи бул жерлердин ар биринин узун тууралары канчага канча? 30га 20дан. 30га 20дан бөлүнгөн. Жакшы. Анда мына бул сетка тосмо, анын ар жагы уже кошунаныкы. Ушул бурчтан эсептелинсе бияга канча? 30 метр болобу? 30 метр. Наркы границага чейин, а? 30 метр болсо, ушул жерден биягы бул мына орто чеңге барат. Ошондо 20 метр. Нарака дагы бир 20 метр эсептейбиз. Бул жагы 30 эсептегенде сарайдын бурчуна барат окшойт, а? Барат. Фундаментке барат. Фундаменти нар чекеси. 30 метр дең аягы. 30 метр. 30га 20, 6 сотук жер тилкеси экен, экөө катар жайгашыптыр. Ал эми үчүнчүсү тиги төрдө экен, ага дагы барып көрсөтөбүз азыр. Биз менен чогуу болуңуздар. Бул жерлер негизи тегиз үй сала турган жакшы жерлер экен. Канча дендейсиз эми бул жерди? Баасын ар бирини? Ар бирине 1 миллион 400 миңден. Жанаша чекти. Жанаша чекти. 1 миллион 400дөн экөө. Экөө. Катар алса 2 миллион 800. Жакшы. Мына бул наркы көчөдөн келген жакта дагы 3 чек катар бош турат экен, а булар кошуналардын жерлери, нар жагындагы. Бош экен. Нар жактары. Мына ал казыкка ушул бурчка чейин келеби эми? Чегара? Ушул бурчка келет. Түшүнүктүү. Мына ал жерге келет. Түшүнүктүү. Ар лоток тешилип турат го, ошону дайрана келет экен. Метка болуп турат. Мына жерге? Тешик турган жерге. Тешик турган жерге. Мына арык экен да, ушул арык экен. Түшүнүктүү. Демек, ушул жер тилкеси экөө катар 6 сотуктан 12 сотук 1 миллион 400 миң сомдон сатууга коюлуп атат. Эми наркы чекке баралы, биз менен чогуу болуңуздар туугандар. Кеми барбы, сүйлөшөбүзбү шеф? Кеми бар, сүйлөшөбүз. Бул жерде мектеп жок, а? Бул конушта. Бул конушта жок, кошун айылда бар. Учкунга түшөт. Учкундун мектебине түшөт. Мына жердеги жашаган адамдардын балдары бүт Учкунда окуйт. Жогору Мады тарапка чыкканы бар, Жоошту мектебине баргандары бар, кыскасы ушундай. Негизгиси эмнеси жакшы? Малбазарга жакын туугандар. Суу свет бар. Суу свет бар. Свет келип тур, мына столба тартылып турат. Суу мына көчөгө тартылып келингенби? Көчөгө келинген, эми өзүнчө шланга тартып алып келсе болот. Шланга тартып алып келсе болот. Наркысы о чекедеби? Чекет ошо башта, эң башта. Анда ошол жака барып көрсөтөлү, биз менен чогуу болуңуздар. Мына жерди көрдүңүздөр. Бул жагы ушу жогорку чегерасы 30 метр кетет. Мына жерденби? Мына демек бул үйдүн аркасында 2 метр жер бар экен, а? Түшүнүктүү анда. Жакшылап түшүнүп алдык. Ушул бурчтан эсептелинет. Тиги бурчка чейин 30 метр эсептейсиздер. Бул жагы болсо 40 метр, эки чектики. Жакшы. Мына жагы эгин тала поле экен, а? Поле. Беде жай, бак тең. Аренда жер. Аренда жер.
Жүрүңүз. Жогорку жериңизди көрөлү. Туугандар, алыстабай туруңуздар. Жер керек болсо, ушул чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр. 3 жерди катар сатып атат. Кааласаңыздар, бир чекти өзүнчө аласыздар. Кааласаңыздар, 2 чекти катар аласыздар. Буяктагы чегиңизди канча деп атасыз баасын? Бул жерди 1 миллион 200 миң деп атабыз. 1 миллион 200 миң сом, а? Сом, Наркыга караганда 200 миң сом арзан турат экен бул, а? Бул канча сотик? Бул жер эми квадрат эмес, 3 бурчтук жер. 6 сотик деп биз сатып алганбыз, эми 6 сотик чыгат, Кудай кааласа. Бирок бурч. Бурч бирок. Бурч 6 сотик чыкса, муну 1 миллион 200 деп атат экенсиз да? 1 миллион 200 миң. Мына терек алма бакка жанаша жайгашыптыр да. Көчө эң аягына келип бу жерде токтойбу же нары бурулуп кетеби? Көчө негизи мына утурумдук көчө. Мындай стандарт көчө мындай ташталган эмес. Бияктын чегарасы кайсы жерден кайсы жерге чейин? Бияктын чегарасы мына сыткап басылып турат. Ушул жерден? Зым тежеткан ошо акырына чейин. О, яка чейин. Акырына чейин. Бияка кетет. О, тайдан өтөбү ошондо? Тайдан өтөт. Бул жол жок болобу мына жол? Бул жол утурумдук эле жол башта. Жол стройка ташыган элдердин гана жолу да. Түшүнүктүү. Ушул жерди 6 сотук жерди сиз 1 миллион 200 миң сом деп атасыз, Түшүнүктүү. О жерге трансформатор да орнотулуп турат. 1 миллион 200 миң сом бул жерди алыңыздар, кааласаңыздар наркы жерлерди алыңыздар. Биз Оштогу, Учкундагы, жаңы конуштагы, Мал базардын жанындагы, акыркы көчөдөгү, төрдөгү 3 чекти катар көрсөттүк. Жакканын алыңыздар. Жериңизди дедиңиздер эле, мынакей жерлер. Үчөө катар турат. Бир кишиники. Экрандагы номерларга чалып байланышсаңыздар болот. Мен жыйынтыктайм, башка сөзүңүз жокпу, шеф? Жок. Аманчылыкта учурашалы. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Асманыңыздар ачык болсун.